УКМКнын басма сөз кызматы мындан 2 күн мурда Нарын облусунун Кочкор районунун милиция кызматкерлери тарабынан кылмыштуулукка көмөктөшкөндүгү тууралуу факты аныкталганын билдирген. Бирок мындан башка дагы окуя аныкталды. 26 декабрда өлкөнүн атайын кызматынын күчү менен кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул жолу Жалал Абад облусунун Сузак районунда каракчылык менен кол салгандар колго түштү. Бул факты күнүмдүк кылмыштуулук менен күрөшүү тажрыйбасынын жөнөкөй мисалы бойдон кала бермек. Бирок кылмышка шектүүлөр милиция кызматкерлери болуп чыкты. Сузак районундагы милициянын даражалуу кызматкери оор кылмышты жашыргандыгы жана кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө көмөк көрсөткөндүгү үчүн кармалган. 26 декабрда УКМКнын кызматкерлери кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишинин алкагында Жалал Абад облусунун Сузак РИБинин кылмыш издөө бөлүмүнүн башчысы жана анын 2 кызматкерин кармаган. Улуттук коопсуздук органдарынын ыкчам маалыматтары боюнча ушул жылдын 9 декабрында Сузак районунун Ырыс айыл аймагында кылмыштуу топтун 10 жакын мүчөсү ок атуучу жана атылбас курал колдонуу аркылуу каракчылык менен кол салган. Жыйынтыгында бир жаран бычак жеп ооруканага түшкөн. Бирок колдо бар материалдарга жана изин суутпай издөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн жетиштүү негиздерге карабастан Сузак РИБинин кызматкерлери оор кылмыш жасаган кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн турган жерин аныктоо жана кармоо боюнча тийиштүү чараларды көрүшкөн эмес. Ошондой эле милиция кызматкерлери кылмыш жасады деп шектелген адамдар менен тил табышып, аларды кылмыш жоопкерчилигине тартпагандыгы үчүн өзгөчө ири өлчөмдө пара алышкандыгы аныкталды. Мындан тышкары Ички иштер министрликтин аталган кызматкерлери кийин издөөдө жүргөн кылмышкерлердин туугандары менен бир нече жолу жолугуп, алар менен жеке сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөндүгү аныкталган. Анын жүрүшүндө кылмышты жашыргандыгы үчүн талап кылынган паранын суммасын айтышкан. Айрым шектүүлөрдү милиция кызматкерлери кармап, атүгүл ок атуучу куралын алып коюшкан. Ошентип травматикалык тапанча уруксат берүүчү документтери жок эле алынган. Бирок алып коюу фактысы процесстик ченемдерге ылайык таризделген эмес. Милиция кызматкерлери аны жөн эле ээлеп алышкан. Аталган тапанча Сузак РИБинин ыкчам кызматкерлеринин кабинетинен тинтүү учурунда табылган. УКМК жүргүзгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында каракчылык менен кол салган кылмыштуу топтун 5 мүчөсү кармалган. Азыркы учурда бул кылмыштуу топтун калган мүчөлөрүнүн турган жерин аныктоо жана кармоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бул кылмыш ишин иликтөө, анын фактыларын далилдөө, балким ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан кылмыштык шалакылыктын жана кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуунун жаңы деталдарын ачып берет. Бирок бир ай ичиндеги 2 окшош факт. Бул көрүнүш жетишерлик ынамдуу көрсөткүч. Ал балким республиканын ички иштер органдарындагы татаал кадрдык кырдаал жөнүндө күбөлөндүрөт. УКМКнын жетекчилиги мыйзамдарды бузуу жөнүндө келип түшкөн белгилерди аткаруу бийлигинин, жергиликтүү органдарынын аракетсиздиги жана жарандардын кайрылууларын этибарга албоо мындан ары кылмышкерлерге жардам катары бааланарын эскертет. Сузак РИБинин Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине, ошондой эле райондук жана облустук прокуратурага карата өлкөнүн жетекчилигине өздөрүнүн түздөн-түз кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбоо маселеси боюнча ээлеген кызмат орундарынын ылайыктуулугу жөнүндө сунуштама киргизилген. Анткени жабыр тарткан адамдар мурда алардын дарегине тийиштүү арыздар менен кайрылышкан. Бирок алар тарабынан эч кандай чаралар көрүлгөн эмес.